Кыргыз өлкөсүнүн мурдагы президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев 43 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Алдын ала маалыматтар боюнча бүгүн 6 февралга караган түнү анын жүрөгүнүн согушу токтоп калган. Ал бир канча мамлекеттик кызматтарды аркалап март окуясынан кийин ага карата башкы прокуратура тарабынан бир катар кылмыш иштери козголгон эле. Айдар Акаев 1976-жылы 20 февралда Ленинградда төрөлгөн. Үй бүлөдө экинчи бала. Эжеси Бермет, карындашы Саадат, иниси Илим. Фрунзе шаарындагы орто мектепте билим алган. 1998-жылы Америка Кошмо Штатынын Мэриленд университетинин менеджмент жана бизнес адистиги боюнча билим алган. Эмгек жолу 1999-жылы Казакстандын Бишкектеги Казкоммерцбанк ачык акционердик коомунун директору. 2001-жылдын февраль айынан баштап Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин кеңешчиси. 2004-жылдын 23 декабрынан 2005-жылдын 30 мартына чейин Кыргыз Республикасынын улуттук олимпиада комитетинин жана бокс федерациясынын президенти. 2005-жылдын 18 январында парламенттик шайлоого катышууга арыз таштап, жогорку кеңештин депутаты болгон. Айдар Акаев Рентон Групп компаниясынын ири акциясын жетектеген. Ошондой эле мурдагы президенттин уулуна Кыргыз өлкөсүндөгү Бител мобилдик оператору таандык болгон. 2005-жылы март айында Аскар Акаев бийликтен куулгандан кийин Айдар Акаев бардык мамлекеттик кызматтарынан алынып, депутаттык мандатынан ажыратылган. Ал эми өлкөнүн башкы прокуратурасы Айдар Акаевке мамлекеттин мүлкүн уурдаган, махинация жасаган жана башкалардын мүлкүн коркутуу менен өзүнө ыйгарып алган деген фактылардын негизинде кылмыш ишин козгогон. Жеке жашоосу боюнча 1998-жылы Айдар Акаев Казакстандын президенти болуп турган Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаевага үйлөнгөн. Экөө 2001-жылы ажырашып кетишкен. Кийин 2002-жылы алып баруучу Сайкал Чокубаевага үйлөнгөн. Экөөнүн 2, айрым маалыматтар боюнча 3 баласы бар. Кыргыз өлкөсүнөн чыгып кеткенден бери Айдар Акаевда Москвада жашап, иштери айтылып келген. Бүгүн 6 февралга караган түнү Айдар Акаев 43 жашында каза болгону кабарланып, андан кийин эле Аскар Акаевдин агасынын уулу Кубан Акаевдин көзү өтүп, кечээ жерге берилгени маалым болду. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.